Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер. Сиздер менен Кыргыз диаспора кеңеши, мен Кубанычбек Осмонбеков. Кыргыздарда улуу сөз бар. Жаман айтпай жакшы жок деген. Бүгүн эле биздин кеңсебизге бир апа көз жаш менен ыйлап келди. Тилекке каршы ал апанын баласы азыр СИЗОдо сот отурумун күтүп отурган экен. Ал жигит өзү курьер болуп иштечкен. Курьер болгондо дагы жанагы банки заттарды ташып, кичинекей закладка кылып, ар бир ташыганына болгону 300 рубльдан тыйын алып, 15 эле күн болуптур иштегенине. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан кармалып, азыр сот отурумун күтүп атыптыр. Андай көрүнүш тилекке каршы күндөн күнгө көбөйүп бартат. Ички иштер министрлигинин биздин өкүлчүлүгүнүн статистикасы боюнча бүгүнкү күндө жүздөгөн мекендештер ошол 228 статья менен азыр түрмөдө отурат. Подработка деген сайтка кирип, көбүнчө бул Telegram, ошол жерден курьер болуп, бул жактан товарды аласың, бияка жеткизесиң, закладка кыласың деп куратору тапшырма берет экен. Ошол тапшырманын негизинде жигит алып барып закладка кылып, ошо бирде болсо бирде кармалып калып. Кээ бир мекендештер машинеси менен региондорго барып, региондордон ошондой иштер менен иштеп, Россия Федерациясынын аяктанда кармалгандар көп тилекке каршы. Ошон үчүн мекендештер чакырат элем. Оңой акчага азгырылбай, көп мекендештер болсо, азыр бизде билебиз, такси сферасында иштеп атат, лучше таксиге кирип иштеңиздер. Же болбосо азыр чоң магазин сеттер дагы кыргыз жарандарын жумушка алган оңой болуп калды. Ошол жерге иштеңиздер. Кыскасы, адал жол менен акча табаңыздар. Сак саламатта болуңуздар, оорубаңыздар, арбаңыздар мекендештер.